Мындан бир канча жыл мурун эле Кыргызстанда чакан жана орто ишкерчиликти өнүктүрүү шарттарына олуттуу көңүл бөлүнбөй, өлкө чийкизаттан башка эч нерсе сунуштай албаганы өз кезегинде атамекендик өндүрүшкө таандык азык-түлүк продукцияларын, жеңил өнөр жай товарларын экспортко чыгарууга тоскоолдук болуп келген. Баарыбызга белгилүү болгондой эле мамлекеттин ири өндүрүш мекемелери, алардын жабдыктары Союз тарагандан кийин эле иштен чыгып, ал эми жеке ишкерлерге мамлекеттин колдоосу солгон болгондуктан чакан жана орто ишкерчиликте секирик жасоого мүмкүн болгон эмес. Бул экономикага салым кошо турган бардык тармактарга тиешелүү көйгөй болгон. Мына ушундай абалдан биздин жеке ишкерлер өз күч аракеттери менен чыкты деп ишенимдүү түрдө айтсак болот. Буга чейин бизнесин нөлдөн баштаган ишкерлердин чакан ишканалары азыр өлкө экономикасына тийиштүү салымын кошуп жатат. Учурда өлкө аймагынын дээрлик бардык облустарында кайра иштетүүчү чакан завод фабрикалар иштеп, алардын продукциясы ички базарларды гана камсыздабастан чет мамлекеттерге болгон экспорттун көлөмү көбөйүүдө. Чакан жана орто ишкерчиликтин кыска аралыкта арыш алышы акыркы убакта мамлекеттин бул багыттагы саясатын өзгөртүп, ишкерликти туруктуу жана жетиштүү деңгээлде каржылоо аракетинин да көз каранды болгонун белгилей кетишибиз керек. 2018 жыл аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыяланып, анын алкагында ар бир район шаарда бирден ишкана саясатына басым жасалууда. Кыргыз-орус өнүктүрүү жана кепилдик фонддорунун ишмердүүлүгү дал ушул дыйкандарга, жеке ишкерлерге багытталып, каржылоонун көлөмү көбөйтүлүп, ошол эле учурда насыя алуунун шарттары жеңилдетилүүдө. Ал эми азыр сандарга көңүл бура турган болсок, Орус-Кыргыз өнүктүрүү фонду түзүлгөндөн бери ушул кезге чейин жалпы 1530 долбоорду каржылаган. Картада көрүнүп тургандай, фонддун каражатынан эң эле көп Чүй, Ысык көл жана Ош облустарынын ишкерлери пайдаланышкан. Ар бир облус дээрлик 300 долбоорго чейин. Андан кийинки орунда Жалал Абад дубаны турат. Мында 186 долбоор. Андан кийин Баткен 57, Нарын 39 жана Талас 37. Ал эми каржыланган долбоорлорду багыттары боюнча ала турган болсок, эң эле көп өндүрүш тармагы каржыланган 31,9%. Андан кийин агроөнөр жай комплекси 24,2%. Анын соңу менен транспорт жана логистика, туризм менен инфраструктураны өнүктүрүү багыттары кетет. Ал эми каржы ишмердүүлүгү, байланыш жана IT технология тармагы азырынча көп эмес. Мына ушул чакан жана орто ишкерликти каржылоо жана өнүктүрүү багытында жасалып жаткан иштер тууралуу ушул аптада президент Сооронбай Жээнбеков тиешелүү маалыматты укту. Орус-Кыргыз өнүктүрүү кепилдик фонддорунун, ошондой эле Айыл банк менен РСК банктын жетекчилери ишкерлерди каржылоо кандай шартта жүрүп жатканын айтып беришип, өлкө башчысы мында логистикалык борборлорду түзүү, өсүмдүк жана мал чарба продукциясын кайра иштетүү жана экспортко чыгаруу приоритеттүү маселе экенин белгиледи. Кененирээк кийинки материал. Таңгак болуп тизилген мөмө жемиш кыямдары, жашылча консервалары жана жаңгактан жасалган түрдүү суусундуктар. Бул азыктардын бардыгы Сузак районунун Ырыс айылындагы Чакан консерва заводунан өндүрүлүүдө. 2014 жылдан бери иштеп келатабыз. Бизде бардыгы болуп 200дөн ашык ассортимент бар. Кыргызстандын эч жеринде болбогон уникалдуу 2 продукциябыз бар. Бул бири таттуу калемпирди маринолоо, жаңгактын ичимдиги. Жаңгактан 2 түрлүү ичимдик жасайбыз. Бул баягы газдалбаган алкоголсуз ичимдик. Продукция ички базарларга чыгарылып, мындан сырткары Евразия экономикалык биримдигинин, ошондой эле Европанын Германия, Голландия мамлекеттерине экспорттолууда. Ишкер Абдугапар Кайыпов ишкананын өндүрүштүк кубаттуулугун жогорулатуу максатында Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондунан 40 миллион сом насыя алган. Азыр сезон маалында 300 тоннага чейин чийкизатты кайра иштетип жатышат. Мамлекеттик жеңилдетилген кредиттерден колдонгонбуз. Баягы жылдык пайызы 6% болгон жеңилдетилген кредиттерин алып, негизги өндүрүш каражаттарын сатып алдык, ушу жабдууларды сатып алдык, ошолорду ишке салып, азыр бүгүнкү күндө өндүрүшүбүз кичине кеңейген. Ишканада туруктуу 47 киши иштейт. Ал эми сезон маалында кызматкерлердин саны 200гө жетет. Айлык маяна болсо 10 000 сомдон башталат.
Бул болсо Нарындын ат башы айылында жайгашкан сүт азыктарын кайра иштетүүчү ишкана. Мында сырдын 5 түрү чыгарылат. Ишкананын продукциясы азырынча чет мамлекеттерге чыга элек. Күнүнө 10 тоннага чейин сүт иштетилип, товар Нарын жана Бишкектин базарларына кетүүдө. Жакында заводду дагы да кеңейтип, өндүрүштүн көлөмүн көбөйтүү пландалууда. Айылбанктын өндүрүшкө деген 6%-тик кредитин алабыз. Бул өтө чоң бизге жардам. Азырынча биздин биринчи максат ошо сүт багытында уйларды алып келип, ферма ачып, уйларга да көбүрөөк сүт багытында уйлардын дагы саны көбөйүшүнө аракет жасайбыз да. Ишкана жетекчилиги буга жеңилдетилген насыя долбоорунан пайдаланып, мамлекеттин каржы институттарынан насыя алууну көздөп жатат. Негизи эле жыл башынан аймактарды өнүктүрүү жылынын алкагында Кыргыз-Орус өнүктүрүү кепилдик фондуна жана мамлекеттик банктарга айыл чарба багытындагы долбоорлорго колдоону күчөтүү тапшырмасы коюлган. Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунун төрагасы Эркин Асрандиев 8 айдан кийин жыйынтык жаман эмес дейт. Ошол иш чаралардын натыйжасы менен биз азыр анализдеп көрсөк, буюрса аймактарда каржыланып аткан көлөмдөр көбөйүп атат. Салыштырмалуу 2018 жылдын 8 айдын ичинде былтыркы жылга салыштырмалуу өсүш 12%дан ашык түздү. Өнүктүрүү фондунан насыя алгандардын саны кепилдик фондунун ишмердигинен уламда көбөйүүдө. Июль айында өкмөт кепилдик фондуна кошумча 300 миллион сом бөлүп, бул бир жагынан берилген кепилдиктердин санын жогорулатса, экинчиден насыялоонун шарттарын жеңилдетүүдө. Ушул тармакта биз өзүбүздүн берип аткан гарантия жана банктардын берип аткан насыяларды 2 эсе көбөйттүк. Эгерде былтыр 234 гарантия берсек, быйыл болсо 300дөн ашып кетти, жылдын аягына чейин 500ге чейин жетет. Анын көлөмү, гарантиянын көлөмү 246 миллион болсо, бүгүнкү күндө 310 миллион болду, 500 миллионго чейин да жеткиребиз. Ишкерлерди жана дыйкандарды насыялоо жумуштарынын жүрүшү тууралуу маалыматтарды өлкө башчысына Орус-Кыргыз өнүктүрүү кепилдик фонду, Айылбанк жана РСК банктын жетекчилери айтып беришти. Президент анда айыл чарба продукциясын кайра иштетип, экспортко чыгарууга аракет кылган ишкерлерди колдоо боюнча жыл башында берилген тапшырманы эске салды. Региондогу айыл чарбасынан өндүрүлүп аткан азык-түлүктөрдү кайра иштетүү, экспортко чыгып аткан ишканаларды колдоо, аларга шарт түзүү боюнча маселелерди коюп тапшырма берген. Ошол боюнча эмне болду, кандай болду, эмне иш аткардыңар? Эркин Асрандиев жогоруда айтылган жыйынтыктардан сырткары быйыл аймактарды өнүктүрүү максатында региондор өсүүнүн башаты деген сынак жарыяланганын белгиледи. Анда негизги басым айыл чарба продукциясын кайра иштетүүгө жасалып, ишкерлерди кубаттоо механизми каралган. Россия-Кыргыз өнүктүрүү фонду жалпы суммасы 200 миллион долларга 1530 долбоорду бекитти. Анын ичинен 55%дан ашууну өндүрүш жана агроөнөр жай боюнча иштеген ишкерлерге берилген. 2018 жылдын 8 айында аймактарда чакан жана орто бизнес чөйрөсүндө 549 ишкана каржыланган. Анын 349-у агрардык секторда. Ушул эле аралыкта айыл чарба азыктарын жана мал продукциясын кайра иштетүү, интенсивдүү багбанчылык сыяктуу негизги багыттарда каржылоо көлөмү 12%га өскөн. Насыяны алган ишкер өзүнүн долбоорун убагында ийгиликтүү долбоорун ишке ашырып, анан өзүнүн милдетин фонддун астынан так аткарса, жыл сайын жылдын аягында биз төлөнгөн пайыздарын теңине чейин кайрып бергенге даярбыз. Мисалы ошону менен бизден насыяны 4%тан алса, баары ийгиликтүү болсо, жылдын аягында биз теңин кайрып берсек, бул насыянын баасы ишкер үчүн 2% түзүп калат. Банктар былтыр 966 миллион сомго гарантия берсе, анын бүгүнкү күндө 1 миллиарддан ашып кетти, жылдын аягына чейин 1 миллиард 700 миллионго чейин жеткенин атат. 78% берилген гарантияда региондорго берилип атат. 68% биздин гарантиянын көлөмү жана 55% кредит, банктын кредиттери берилип атат. Каржылоодон сырткары 3 багыт боюнча жумуш жүрүүдө. Уяң жүндүү койлордун санын көбөйтүү, багбанчылык жана балык чарбаларын өнүктүрүү, мөмө жемишти кайра иштетүү, экспортко чыгаруу, эт, сүт азыктарын өндүрүү жагын Айылбанкта каржылоодо. Айыл чарбаны колдоо программасы боюнча 7000 кишиге 1 миллиард 700 миллион сомго жакын насыя берилди. Банктын активдери 5 миллиардка өстү, кредитный портфель 4 миллиардка өстү. Бул эмнени билдирет? Бул билдирет 7000 киши бизден дополнительный кредит алып атат да.
жети миң киши десек эте бул 7000 үй бүлө. Бул значит 7000 үй бүлө дополнительный жумуш менен камсыз болуп атат. Айыл чарба багытындагы долбоорлорунун ишке ашып жатканынын дагы бир мисалы Ош облусунун Шарк айыл аймагындагы Чакан сүт заводу. 10 жылдан бери аз кубаттуулукта иштеп келаткан ишкана быйыл мамлекеттен жеңилдетилген насыя алып, өндүрүштүн көлөмүн көбөйттү. Сметананын өзүнөн эле 2 түрү бар. 3 түрү бар экен. Кефирден да 2-3 түрү бар. Жирностарга майлуулугуна карап бөлүнөт. Мына сезондо жайында 1,5 тоннага чейин сүт алып иштетип аттык. Азыр кичине көлөмүбүз азайып кетти. 800 литрден сүт иштетебиз. 800 литрден 1 тоннага чейин болуп атат. Буга чейин РСК банк күрөөсүз жана комиссиясыз 12% жылдык үстөк менен насыяларды берүү боюнча алыскы айылдарды колдоо долбоорун ишке киргизген. Өлкөнүн бардык облустарында айыл чарба продукциясын кайра иштетүү жана өндүрүү боюнча долбоорлор колдоого алынып жатат. Мисал келтирсек, Сузак районунда Мирова деген компания консерва заводун ачып, экспортко багыттап, бул иштерин Өзбекстанга азыркы кезде Россияга экспортко чыгарып жаткан кези, мындан сырткары сүт кайра иштетүү мекемелерин Ысык көлдө, Кызыл сууда мисал үчүн Ак Жалга компаниясы менен иштешип жатабыз. Майбулакты биз каржылап жатабыз. Азыр Орус-Кыргыз фонду менен биргеликте иш-чараларды жүргүзүп жатабыз. Эгерде Орус-Кыргыз фонду биздин уставдык капиталга кирип калса, бул деген жаңы капитал болот, бул жаңы мүмкүнчүлүктөрдү берет. Биздин жаңы экспортко чыгарам деген ишкерлерди колдогонго жаңы ресурстар пайда болот. Учурда өлкөнүн бардык аймактарында жергиликтүү ишкерлерге кеңеш берүү үчүн атайын борборлор ачылып, өкүлдөр иш алып барууда. Каржылоонун негизинде жакын арада Таласта төө бурчакты кайра иштетүү, Ош облусунда сүт азыктарын өндүрүү, Кочкор районунда сыр чыгаруу жана Ысык көлдө жемиштерди кургатуу жана экспортко чыгаруу долбоорлору ишке киришет. Өлкө башчысы жалпысынан каржы институттарынын аймактарды колдоого багытталган чараларына канааттануусун билдирип, айыл чарбаны өнүктүрүүгө багытталган иш-чараларды колдоо, бул багыттагы иштерди дагы да күчөтүү зарылдыгын белгиледи. Самат Асипов, Бактурсун Дүйшөнбеков, Коомдук 1 канал, Жума кайрык.